2011 жылдан бери өкмөттүн чекесине чыккан чыйканга айланган коопсуз шаар долбоору кайрадан жанданып, тендердин жыйынтыгы менен орусиялык Vega радио куруу компаниясы ишке ашыра турган болду. Эми эки тарап келишим түзсө эле, иш кызуу башталат го деген үмүт бар. Бирок тендердин жүрүшүндө эле бир катар сындар айтылып, Veganын таржымалы талданып бүттү. Ишти баштабай жатып, компаниянын сынга кабылышына батыш өлкөлөрдүн киргизген санкциялары жана маалымат коопсуздугу болду. Мындан улам кара тизмеге кирген чет элдик компания коопсуз шаарды жабдуулар жана программалар менен камсыз кылууда аксабайбы деген суроо кабыргасынан коюлду. Бул жерде тендер тур эмес өткөнү жөнүндө маалыматтар чыгып атат. Биз башында да айттык эле, эң биринчи чоң катачылык жалпы жакшы жарыя берилбей чоң компаниялар, тажрыйбасы бар компаниялар катышпай калгандыгы болду. Мен ойлойм, анан ошондо эле айтып аткан, бул жерде коррупциялык рисктер болуп атат. Кээ бир элементтерди алып таштады, баягы тендердин конкурс катышып атканда кээ бир жоболор, анткени ал жерге тажрыйбасы бар, мурун ушундай ишти кылган фирмалар катыш керек болчу. Анан азыркы жолу уткан компания ошол санкцияга кирип, кара тизмеге киргендиги, алардын буга чейин тажрыйба кылбагандыгы чоң бир коопсуздук жаратып атат. Буларда азыр кыла алат деген ишеним аз. Долбоор боюнча келишим түзүлгөндөн кийин компания алгачкылардан болуп камераларды орнотуп баштайт. Бирок толук кандуу ишке кирүүсү үчүн өкмөт тараптан зарыл болгон процедуралар кабыл алынышы керек. Жалгыз эле техникалык жабдууларды орнотпостон укуктук жагында иштеп чыгуу маселеси турат. Мына коопсуз шаар киргенде техникалык эле жактан эмес, ал деген ар бир адам өзүнүн баягы маалыматтык укугун дагы биле бериш керек да. Анткени ушул жерден биз маалыматты колдонуп атабыз. Мына мисалы үчүн камера нарушение кылганын тартып алды дейли. Ошону болсо ошо кезде ошо камерада нарушение кылган кайсы мисалы үчүн баягы пункттар менен баягы базада сакталыш керек. Анан баягы кылмыш кылган адам ошо кайсы пункттар негизинде туура жооп бериш керек. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Vega радио куруу концерни Орусиянын коргоо министрлиги, федералдык коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги менен көбүрөөк иштешкенин жазышты. Мындан улам жарандардын өздүк маалыматтары сыртка чыгып кетүү коркунучу бар экенин эксперттер белгилешет. Биз билебиз да, эми орус компаниялары негизинен көбүнчө алар Орустун коопсуздук кызматтары менен баары бир кызматташкан компаниялар. Ал эми жергиликтүү компанияларга келе турган болсок, саясий серепчи Сейтек Качкынбай коопсуз шаарда ата мекендик ишканалар ишке ашыра албайт деген ойдо. Ал эми реалдуулукка келе турган болсок, кыргыз тарап буну такыр кыла албайт. Бул болбогон эле мындай популизм да. Биз өзүбүз эле кылабыз, биз деле кыла алмакпыз депчи. Маалымат технологиясы жана байланыш комитети компаниянын батыштын кара тизмесинде экени жана маалымат коопсуздугу боюнча эч кандай коркунучтар жок экендигине ишендирип келет. Бирок буга эч ким кепилдик бере албайт. Айрат Кенжебаев, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.